Kırgız eski zamandan beri bütkül malına en tamga jana sırga sala kelgen. Эми ушул сүйлөмдү карайбыз. Биз алгач эле сүйлөмдү сөз айкаштарына ажыратып көрөлү. Бул жерде биринчи эле байланыштын биринчи түрүн аныктап көрөйүк. Сүйлөмдө э менен баяндоош ортосунда болуучу ээрчүү байланышы барбы жокпу ошону аныктап көрөбүз. Анда эмесе сүйлөмдү баяндоочу эмне кылган? Сала келген. Ким сала келген? Кыргыз. Сала келген. Кыргыз сала келген деген байланыш бар. Сала келген канчанчы жак? Үчүнчү жак. Жекелик санда айтылып атат. Ана эми бул жак үчүнчү жак. Жекелик санда. Демек, экөө тең окшош болду. Бул ээрчишет. Андан кийин, демек, ээрчүү байланышы бар. Дагы эски замандан деген сөз айкаштырат. Эски заман. Негизги сөз заман. Ал эми эски карайбыз. Бул жерде эч кандай жөндөмө мүчө жок. Ал багындыруучу сөздөн алдына ыкташа келип, бул жерде ыкташуу байланышын түздү. Бул ыкташуу байланышы болуп. Бүткүл малына деген дагы сөз айкаш турат. Бүткүл малына. Бул жерде дагы карайбыз. Негизги сөз малына, негизги сөзүнүн алдынан жанаша келүү менен бирге бул жерде эч кандай жөндөмө мүчө жок, ошондуктан бул дагы ыкташуу байланышы болуп саналат. Сырга сала келген деген сөз айкаш турат бул жерде. Сырга сала келген. Сырга сала келген. Эми ушул жерде карап көрөбүз. Бул жерде негизги багындыруучу сөз болуп сала келген болуп атат. Ал эми сырга деген сөздөгү табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү түшүп калып жатат. Ошондуктан бул жерде башкаруу байланышы бар. Башкаруу байланышы бар. Ошондой эле эн тамга сала келген деген дагы. Эн тамга сала келген. Эн тамганы сала келген деп айтылат. Бул жерде дагы демек табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү түшүп калды. Бул дагы башкаруу байланышы болуп саналат. Дагы карап көрөбүз. Малына сала келген деген сөз айкаш турат. Малына сала келген. Сала келген багындыруучу сөз. Ал эми малына дегенде уңгумчук ажырата турган болсок, мал уңгусу үчүнчү жактын таандык мүчөсү на барыш жөндөмөнүн мүчөсү. Башта айтып кеткендей эле, демек барыш жөндөмөсүндө турушун талап кылгандыктан бул жерде дагы башкаруу байланышы бар. Мына ушинтип биз сүйлөмдөгү сөз айкаштарына талдоо жүргүзсөк болот. Дагы сүйлөм жазып көрөлү.
түшүнүп алуу максатында дагы бир сүйлөм жазып көргөзүп берсем. Elin suymençülüğünü iyi bulup oğlum ömrün asteydin diye oturdu. Ömrün asteydin diye oturdu. Деген сүйлөмдү карап көрөбүз. Эми бул жерде биринчи эле биз ээрчүү байланышы барбы жокпу ошону таап алабыз. Бул жерде эмне кылды? Олтурду. Тилеп олтурду. Ким? Жок. Көмүскөдө калган. Демек жок, баяндооч гана бар. Бул жерде ээрчүү байланыш жок. Ээрчүү байланыш менен баяндоочтун ортосунда гана болот. Андан кийин элдин сүймөнчүлүгү деген байланыш турат. Биз бул жака сөз айкаштарын ажыратпай туруп эле сүйлөмдүн өзүнө дагы ушундай сызыктарды жүргүзсөк болот. Бул жерде таандык байланыш бар. Эл уңгусу дин илик жөндөмөнүн мүчөсү. Өмүрүн тилеп олтурду деген бар. Бул жерде өмүр үчүнчү жактын таандык мүчөсү табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Бул жерде дагы башкаруу байланышы бар. Биз сүйлөмдүн өзүнө ушундай кылып дагы жүргүзсөк болот. Астейдил тилеп олтурду деген дагы бар. Бул жерде астейдил деген сөз эч кандай жөндөмө мүчө жок, ошондуктан бул ыкташуу байланышы болуп саналат. Болуп турган уулу деген байланыш бар бул жерде. Турган дегенди биз уңгумчуга ажырата турган болсок, бул жерде ган формасы, атооштуктун ган формасы болот, жөндөмө мүчө болгон жок, ошондуктан бул дагы ыкташуу байланышы болот. Уулунун өмүрүн деген байланыш бар. Бул жерде дагы уулу, уулу үчүнчү жактын таандык мүчөсү, нын илик жөндөмөнүн мүчөсү. Демек бул таандык байланыш болот. Сүймөнчүлүгүнө ээ болуу деген бар. Бул жерде сүймөнчүлүгүнө ээ болуу. Сүймөнчүлүк барыш жөндөмөнүн на мүчөсү, га мүчөсү на болуп келди. Демек барыш жөндөмүндө багындыруучу сөз турат, анда бул башкаруу байланышы болуп саналат. Мына ушинтип биз сүйлөмдүн өзүнө эле байланыш сызыктарын жүргүзсөк болот. Эми силер дагы үйдөн ушундай сүйлөмдөрдү жазып алып, азыркы өтүлгөн сабак боюнча ушундай кылып байланыш сызыктарыны жүргүзүп үйрөнсөңөр болот. Ал эми сөз айкашынын изилдөө
объектісі, синтаксисін изилдөө объектісінің екінші түрі бұл сөйлемдің синтаксисі болып саналады. Сөйлемдің синтаксисі бойынша біз кейінгі сабақта сіздер менен кененирээк сөйлем деген эмне, сөйлемдің қандай түрлері бар, сөйлем мүчөлөрү жөнүндө кейинки сабакта толук маалымат алабыз. Сага көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.